Устат шакиртин апельсин сатканга шаарга жөнөтөт. Кечинде шакирти келип арызданып баштайт. Мага жаман мамиле кылышты. Кымбат экен дешти. Мындай абалда адамдын колунан эч нерсе келбейт. Анда устаты тилекке каршы апельсин чеек акылың жок экен. Шакирти түшүнбөгөндөй карап калды. Устат: "Эгер апельсинди мен жаксам эмне болот? Апельсинден согу чыгат" деп жооп берди. "А эгер балкы мен жапсамчы?" Анда деле. "Тебелеземчи?" Анда деле ширеси чыгат. Анда устаты кандай кырдаал болсо да апельсин ичинде эмне бар экенин көрсөтөт. Ушуну менен бизге көп нерсе үйрөтүп жатат. Болгон кыйынчылыктагы биздин жообубуз биздин колубузда. Сен болсо күнөөлүүнү издеп жатасың. Ошону менен бийлигиңди кырдаалга алдырып жатасың. Эгер бир нерсе жаман болсо, жоопкерчиликти жүктөп кое турган кырдаалга күнөөлүү киши же абал издейбиз. Дайыма бирөө күнөөлүү. Экономикалык абал күнөөлүү, жашоом ушундай болгону, ата-энебиз, жакындарыбыз, ден соолугубуз, товарыбыз жана башка. Төмөнкүдөй арыздангандарды уксаң керек. Ушундай болбосо кыла алмакмын. Акчам, убактым көбүрөөк болсо. Сен ушундай кылганга чейин маанайым жакшы болчу. Мунун баарын бириктирген бир эле нерсе. Булар сырттан күнөөлүү издеп жатат. Биз күнөөнү эле эмес, аны менен кошуп бийликти да берип салып жатабыз. Кырдаал маанилүү эмес, ага болгон сенин мамилең маанилүү. Жашооңо баардык жоопкерчиликти алганда гана жеңүүчүнүн жашоосун жашап баштайсың. Балким айланаңда болуп жаткан кырдаалдын баарына сен жоопкерчиликтүү болбошуң мүмкүн. Бирок ошол кырдаалда эмне кылаарыңа жана ага кандай мамиле кылаарыңа жалгыз сен жоопкерчиликтүүсүң. Ал кырдаал сага жаңы мүмкүнчүлүк алып келген болушу мүмкүн. Мисалы, экономикалык абалдын начар болгонуна шылтап койсоң болот же аны мүмкүнчүлүк катары кабыл алсаң болот. Мындан жаман эч нерсе болбойт. Жогото турган нерсе жок деп. Жоопкерчилик деген сөздө жооп деген сөз катылган. Мааниси жакшы жооп бере билүү. Эгерде кыймылдарың максатка багытталган болсо, жакшы же жаман кырдаалга карабай, сенин жолуң баарын чечкен болот. Аны кылганга эч нерсе тоскоолдо болбойт. Апельсин кандай кырдаал болсо да, ичинде эмне бар экенин көрсөткөн сыяктуу, сен да кандай кырдаал болбосун, ичиңде эмне бар экенин, эмнеден түзүлгөнүн көрсөтүү менен андан сабак алсаң болот. Которгон жана үн коштогон аксакал.